Кайрадан кийинки сабагыбызга куш келипсиздер. Бул сабагыбызда биз блок жана inline level elements'тер же кыргызча айтканда блок даражадагы жана inline даражадагы элементтер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул блок жана inline жөнүндө сөз кылганда көбүнчө оюбузга div жана span элементтери келет. Анын эмне экенин азыр көрөбүз. Өткөндөрдөн бери бир канча элементтер тагтарды үйрөндүк. Бирок бул inline жана блок айырмаларын сөз кыла элек болчубуз. Азыр сөз кылабыз. Бул жерде мынакей биринчи турган бул H1 же H1 таги. Муну мынтип инспект кылып көрсөк, мына үстүнө алып барсак, бул бир катар үстүндө катарды толук ээлеп алганын байкасак болот. Муну азыр мен ылдый жагын алып өтөйүн, кичине көрүнүктүү болуш үчүн. Мынакей азыр үстүнө алып барсам, мынакей H1 үстүнө алып бардым. Карасаңыздар, үстүндө мындай көк сызык толук бир линиянын баарын ээлеп турат. Мына ушуну блок level же блок даражадагы элемент деп коет. Булар ошол өзүнүн жанына башкаларды батырбайт, толук бир линияны ээлеп алышат. Ошондой эле H2 деле ошондой, бардык heading элементтердин бардыгы ушундай блок level'га киришет. Эми inline не десе, inline болсо бул мынакей азыр сүрөт image элементти карасак, бул эч кандай аягына чейин ээлебей турат. Анткени бул inline элемент деп коет. Бул ошо өзүнө керектүү гана местаны ээлеп, кийинки калган местаны башкаларга калтырат. Эгер мындан кийин дагы бир inline элемент жаза турган болсом, ал мындан кийин кийинки катарга эле кошулуп калат. Мына бул жерде H3 дагы блок level болгондуктан бу дагы бүт линияны ээлеп турат. UL дагы ошол бардык толук линиянын баарын ээлейт. H4-ин айттык. Мынакей бул anchor tag же ссылка элементи дагы өзүнө керектүү гана местаны ээлейт. Мынакей бул жерде карасак, Cosmopark, Google Map Link деп турат. Ушул өзүнө керектүү гана местаны ээлеп турганын байкасак болот. Азыр булар жалгыз болгондуктан бир аз байкалбашы мүмкүн. Азыр могул сүрөттөн кийин бир inline элемент кошуп көрөлү. Anchor элементте кодубуз бул жакта. Сүрөттү бул жерден табабыз. Мынакей бунун сүрөттүн аякташы бул жерде экен. Ушундан кийин tag кошолу. Бул жерге бир мындай эле линк же ссылканы коюп коелу. Күрөш деп коелу. .com яга күрөш деп жазууну да берели дагы. Эми кайра браузерге барып, буну обновить этсек, мына күрөш деп бул жака кошулуп калды. Бул эч кандай кийинки линияга өтүп, өзүнүн бардык линиясын ээлеп алган жок, болгону сүрөттөн кийин туруп калды. Анткени экөө тең inline элемент болгон үчүн булар катар-катар кете берет. Мынакей ушул inline менен block level'дын айырмасы ушундай. Эми div менен span жөнүндө сөз кыла турган болсок, мынакей биринчи div деген элемент бар. Бул элемент толук атына content division element деп коет. Бул division деген кыскартылганы. Бул деген кайсы убактарда колдонулат? Көбүнчө бул контейнер катары, мындай көптөгөн бир элементтерди курчап турууга, бардыгын бир группалап бир жерге кармоого, анан ошонун сыртынан кийин CSS'те өтөбүз. Мынакей ошо CSS берүүгө, биз стилдерди кошууга жардам берүүчү бир элемент болуп эсептелет. Мындан башка жана H1 же башкаларды колдоно берсек эмне болот деген да сөз болушу мүмкүн. Анткени алар дагы блок level деп. Бирок мурда сөз кылабыз, алардын өзүнө керектүү иши бар. Алар эмне иш? Мисалы үчүн heading. Бул жерге баягы компьютер жандай ажыс адамдарга, көзү көрбөгөндөргө жана башка мүмкүнчүлүк чектелгендерге компьютер окуп бергенде, ошол тагга карап, буну heading экенин айтып окуп берет. Ал эми div элемент болсо, эч кандай бир конкреттүү бир нерсеге назначение болбогон үчүн бул эч кандай маани бербей, анын ичине өтүп эле башка нерселерди окуп кете берет. Ошол себептен div аябай көп колдонулат. Анткени вебсайттар жасалганда, мына ушул жерде эле карасак, көптөгөн бул деле вебсайт, мисалы үчүн ушул жерде эле могуларды бир группа кылышы мүмкүн, ушуларга колдонулат. Divтердин колдонушун өтө көп байкайбыз. Эми буну азыр өзүбүз колдонуп көрөлү. Мисалы үчүн бул жерден эмнени группаласак болот? Мисалы үчүн күрөш тасмасы H2 менен
могу линкке чейин этагга чейин баардыгын бир группага кылсак болот. Ал үчүн биз мындан кийин бир div жазабыз. Мынакей ачык жабылган элементи бар. Tag. Анан могул anchor tag'тан кийин жазсак, мынакей баардыгы div'тин ичине кирип калды. Бул жерден эми бул бизге кандай айырма берет? Айырма деле бербейт, болгону баардыгын группалап бир div'тин ичине салып койдук. Бул болсо мынакей толук бир линиянын баарын ээлеп ичине бул h3-тү, h2 бул image'ти, анан бул link'ти камтып алды. Эми span'ге бара турган болсок, span болсо ошол division'дын div элементтин тетиризи болуп, бул наоборот inline элемент болуп эсептелет дагы. Бул дагы ошо контейнер катары колдонулат, эч кандай бир конкреттүү назначениясы жок, өзүнө керектүү гана местаны ээлеп, ошол боюнча берилген ишти аткара берет. Бул дагы баягы компьютер окуганда өзүнө конкреттүү бир нерсени окубай, жөн эле контейнер катары кабыл алып, ичиндеги керектүү нерсени гана окуп кете берет. Бул кайсыл убактарда керектүү десе, мисалы үчүн бир текст бар, тексттин ичинде кээ бир текст стили, азыр стиль өтө элекпиз, бирок азыр түшүндүрүп кетем. Мынакей бул жерде текст карасак, кээ бир тексттер кызыл цветте болуп турат. Мына ушуну бөлүп алып өзүнчө бир башкача цветке коюш үчүн мына span жакшы жардам берет. Мисалы үчүн ага ошол CSS менен кошуп, буну кызылга боёй алабыз. Эгер span'ды кошпой бул p tag'га бере турган болсок, параграфка, анда баардык текст бирдей цветке алмашып кетет. Ошон үчүн өзүнчө бөлүп алып, баягы башка цвет коюш үчүн span ушуга окшогон нерселерге жакшы жардам берет. Азыр эми биз өткөндө жасаган проектибиздин кээ бир жерлерине span колдонсок болот. Мисалы үчүн, могул күрөш деген сөз өзүнчө бир код, могу тырмакчанын ичинде турат. Ушуну бөлүп кылсак болот. Же бул жерде мынакей кошумча түшүндүрмө берген кашанын ичинде сөздөр бар, ушуларды бөлүп койсок болот. Бул жерде мынакей азыр күрөш дегенди span'дын ичине алып койсок, мынакей. Бул азыр span'дын ичине мынакей инспект кылып көрсөк, бул жылып кетти, жылдыр алалы. Мына span'дын ичинде бирок эч кандай нерсе өзгөргөн жок, ошол боюнча турат. Эгер кийинчерээк биз ушул нерсени баягы CSS өткөндө, CSS'ке жеткенде ушул күрөш деген сөздү бир башкачараак цветке боеп же артын фонун башкача кыла турган болсок, ушу span'га стиль кошуп кылып алсак болот. Span кошмоюнча биз анда кыла албайбыз, анткени h2ге берсек, анда баардык текстке ал стиль иштеп кетет. Эми бул жерден дагы бир аз span кошолу, могуларга дагы span кошуп көрсөтөйүн. Копия кылып эле коюп атам, убакыт албаш үчүн. Аны дагы кошулуп кетет экен да. Мынакей азыр мен могул сөздөрдү дагы ар бирин span'га алып койдум, кашанын ичинде сөздөрдү, бирок эч нерсе өзгөргөн жок, ошол боюнча. Буларды дагы кийин башка бир цвет менен боеп же арткы фонун башкача кыла турган болсок, ушул span'дарга берип кылып алсак болот. Мынакей ушул блок менен inline элементтердин айырмасы ушундай. Бул кийин жумушта аябай керек болот. Ошон үчүн бир өзүнчө тема кылып түшүнүп алган дагы жакшы болду. Эми кийинки сабактан көрүшкөнчө жакшы калыңыздар. Көбүрөөк практика кылыңыздар. Практика ийгиликтерге жетүүгө жакшы жардам берет.